Балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн дүйнө таанымын кеңейтүүгө, улуттук баалуулуктарды таанып билүүгө үндөгөн иш-чара Талас районундагы Каникей апа балдар бакчасында өткөрүлдү. Анда бакчанын тарбиялануучулары жаңы жылга өз колдору менен бийлик жасап, сүрөт тартышса, башка топтогулар улуттук кол өнөрчүлүк менен алектенип, үндүү, үнсүз тыгыштарды таанып билишти. Жумшак, үнсүз. Кайсы жылга? Жытамгасы балдар. Жытамгасы дагы жумшак. Колдору менен кармалап, өздөрү жасап көргөндө булардын эсинде калат деп. Анан жана эме тыбыштарды классификациялоодо дагы ошол улуттук оюн чүкө оюн боюнча ошо каткалаң тыбыш көк чүкө менен белгиленет, үндүү тыбыш кызыл чүкө менен белгиленет деп, анан жашыл жумшак тыбыш жашыл чүкө менен деп, булардын ошо көрүүсү боюнча дагы эске калсын деп болгон аракетибизди жумшадык сабактарга. Биз тамгалар менен гана тааныштырып, тыбыштарга кыскача анализ жүргүзүп, сөздөрдү муунга бөлгөндү үйрөтөбүз. Андан тышкары сүйлөмдү туура түзүүгө дагы сабат ачуу сабагында сүйлөм түзүүгө да үйрөтөбүз. Иш-чара көңүлдүү кыш аттуу спорттук оюндар менен уланды. Мында бөбөктөр ынтымак, достук топторуна бөлүнүп, спорттук эстафеталык оюндарды ойношту. Аларга конокко жомок каармандарынан Жез кемпир менен Жолборс келишип, чогуу оюн күлкү тамаша куруп, балдарга өзгөчө майрамдык маанай тартуулашты. Балдардын ден соолугун чыңдадык, кардын үстүндө ойнодук, балдардын маанайы эң жакшы деңгээлде өттү, кубаныч тартуулашты. Жаңы жылдык майрамга балдар активдүү эң жакшы деңгээлде катышып беришти. Балдар жаңы жылдык майрамды абдан күтүшөт, кызыгышат, сүйүшөт. Бүгүнкү жомок каармандары балдарга коркунучтуу деле болгон жок. Анткени бул жомокторду балдар китептен, тарбиячынын жардамы менен бул жомокторду билишет. Каармандар бул терс болобу, оң каармандар болобу, бул балдардын көңүлүн ачуу биз үчүнчү. Балдарда коркунуч жаралбайт деп деле ойлойм. Анткени балдардын маанайы бул жогорку деңгээлде болуп атты да. Биз балдар үчүн кандай кылсак дагы, кандай жазасак дагы ошонун баары ушу балдардын көңүлү үчүн деп жазайбыз. Бул эң чоң эсинде кала турган нерсе да бул. Үйдөн деле биз ар бир балага көңүл буруп мындай ойното албайбыз да оюндарды. Бул бүгүнкү биздин ушу эстафеталык спорттук оюндар бул балдардын эсинде жогорку деңгээлде калды го дейм деле ойлойм да. Талас район шаар боюнча жалпы 28 бала бакча болсо, жыл ичинде ар бир бала бакчада балдардын билим сапатын жакшыртууга, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, улуттук баалуулуктарыбызды таанытууга багытталган семинарлар өткөрүлүп, бүгүн жыйынтыкталды. Негизги максат келечек ээлерин ар тараптан тарбиялоо. Ар бир бала бакчада коюлган, ар бир мектепте коюлган семинарлардын максаты бул тажрыйба алмашуу. Бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, тажрыйба жайылтуу багытында өткөрүлөт. Бүгүн мына декабрь айында ушу бала бакчаларда акыркы өтүлүп аткан семинар 2024-жылдагы. Бул семинарда дагы бул жерде мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетекчилери келип, бири-биринин иш тажрыйбасы менен тажрыйба алмашуу жүргүзүлүүдө. Деги эле жетекчинин жумушу кандай бала бакчада, ишмердүүлүгү кандай жүргүзүлүп жатат, ошол багытта тажрыйба жайылтуу. Себебинде бизде азыр конкурстун негизинде жаңыдан даярдалып келген жаш жетекчилер өтө көп. Аларга усулдук жардам керек. Иш-чаранын соңунда спорттук оюндарга активдүү катышкан бөбөктөргө Аяз ата, Аяз кыздан белектер берилди. Чолпон Сабитова, Нургелди Ашурбеков, Урмат Долдурбек уулу, Атайын Таңкы Талас программасы үчүн.